Башталсын, 5 бала бакчага киргизилсин деген буйругун сиздер уктуңуздар. Же уга элек болсоңуздар, эми угасыздар. Бул буйрук май айында эле чыккан. Азыр бул жакта билим берүү бөлүмүнөн эжекебиз да отурат. 10 пилоттук мектеп уже киргизилген, айтылгандай жетекчилери билет. Азыр эми мектеп жетекчилеринин баардыгы тең жумуштарынан убактылуу алынып атат. Бул жерде тарбия завучтары барбы? Тарбия завучтары иштей турган жумуш бул. Анан кийин соцпедагогдор иштей турган жумуш. Ошол 10 пилоттук мектеп кирген мектептен барбы эжекелер? Биз пилоттук болуп кирдик деген эжекелер барбы? Кол көтөрсөңүздөр. Биздин мектеп ошо пилоттук болуп кирди. Биздин мектепке киргизилет. Эне мектеп дегендер өйдөрү көтөрсөңүздөр, колдонуңуздар. Жакыпова, Красная Речка, Рыскулова, Турсуналия Шакирова, Мамашева, Албаева, Койбагарова, Бөлөбалаев, Айталиев школалар бар да? Барбы ушул мектептен келгендер? Мына азыр сиздерде суроо болуп турат, бул эне мектебин кантип киргизебиз, эмнеден баштайбыз деген. Ушундай суроо болуп атат да, сиздер билбей жатасыздар, туурабы? Биз ошо 2020-жылдан бери эле ушул Гапыр Мадаминов агай менен таанышып, биз деле сиздерге окшоп эчтеке билчү эмеспиз. WhatsApp группалардан таанып, маалымат алып, изденип, окуп, анан кийин группаларга кошулуп, ушинтип изилдеп окуп келдик да, анан кийин мына 1 жылдан бери толук Чүй областына жайылып атабыз. 2021-жылдын июнь айынан баштап агайдын энелер мектеби боюнча, акыл эмгек маданияты методикасы боюнча, устаттык өнөрү боюнча Чүй областынын мугалимдерин окуттук. 250ден ашык мугалимдер кирип атты. Бирок сиздин райондордон барбы жокпу билбейм. Эң биринчи мынакей Гүлжаш эжеке биз менен чогуу иштешип келатат. Ошол Ысык Ата району боюнча координатор кылып койгонбуз. Бирдеме болсо ошол Гүлжаш эжекеге кайрылып атабыз. Мына ушундай мугалимдер менен азыр бизде Чүй командасында 50дөй мугалим иштеп атабыз Чүй областынан жайылтуу боюнча. Бизге Гапыр Мадаминов айлык төлөбөйт, акча төлөбөйт. Бирок биз ошентсе дагы бул агайдын окутуу, тарбиялоо усулдары ушунчалык керек экендигин, азыркы биздин коомдо эң биринчи четте биздин мугалимдерге керек экендигин себеп көрүп атабыз. Балдардын тарбиясы начар, билим жукпайт. Канчалык билим берсек дагы балдар кабыл албайт. Үй бүлөдө балдар каралбай калды. Ата-эне болсо мектепти карабай калган, эчак мектеп менен кол үзгөн турабы, чогулуштарга келбейт. Мына ушул проблемалардын бар, ушул көйгөйлөрдүн баарын тең мен өзүм лично ушул Гапыр агайдын методикаларынан таптым. Анан ушуларды жайылтууну туура көрдүм дагы ушул Чүй областына жайылтып баштадым. 1 жылдан бери толук кандуу жайылтып атабыз. Чүй областынын ар бир группасында лидерлерди, ушул Гүлжаш эжеге окшогон лидерлерди коюп, окутуп, изденип, азыр ар бир группада сабактар өтүлүп жатат. Мына Ысык Ата району группасы бар. Барбы ошол группада барлар? WhatsApp группада барлар барбы? Бар. Чындыгында ошол Ысык Ата району менен Панфилов району өтө пассивдүү болуп аткан. Чүй Токмок дагы. Бирок Чүй Токмок азыр аябай күчтүү болуп кетти. Анткени шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчилери өздөрү кийлигишип, өздөрү уюштуруп бир канча жолу семинарларды өткөрүп жүрүштү аларчы. Чүй Токмокто ушундай эч ким жок. Группага чыксаң эч ким жок, айтып атасың эч ким жок. Ысык Ата районунда дагы ушундай көрүнүш болуп атат, урматтуулар. Аябай пассивдүү болуп атат да Ысык Ата району. Мен жамандабайм сиздерди. Сиздер албетте сонун мугалимдерсиздер. Араңызда да мыкты мугалимдер бар. Эл агартын отличниктери бар. Изденген чыгармачыл мугалимдер бар. Просто сиздерге маалымат жетпей жатат, же силер өзүңүздөр дагы кичине көңүл бөлбөй жатасыздар деп ойлойм да. Ошондуктан сураныш сиздерден көңүл бөлүңүздөр, группага кирип сабак алыңыздар. Мына жакында биз 15 күн катары менен энелер мектебин кайталап өткөрдүк темаларды. Бирок Ысык Ата району булсам абдан жакшы катышып беришти. Бүт райондон Ысык Ата району мына кийинки 10 күндүктө, 15 күндүктө аябай мыкты, жакшы даярданып, кайтарым байланышка чыгып, аябай активдүү болушту. Мынакей Анар Асаналиевна да көрүп отурат, азаматсыңар. Аябай кызыккандар көп. Эми биз бүгүн сиздер менен ошол энелер мектебин эмне кылып баштайбыз, эмнеден баштайбыз, кантип уюштурабыз, ушул боюнча айталы деп келдик. Бир аз убактыңыздарды бөлүп коюңуздар. Анткени сиздер түзмө-түз ушул программа менен иштейсиздер. Мурун бул былтыртан бери биз жайылтып жатканда кээ бир мектеп жетекчилери бул абдан керек экен. Биздин билим сапатын жогорулатууда, тарбия деңгээлин көтөрүүдө бул методикалар абдан керек экен деп кээ бир мектеп жетекчилери колдоп, мугалимдерин окутуп, мектебине чакырып, Эрлан агайды чакырып, Гүлсара Мадаминованы чакырып, ушундай иш-чараларды өткөрүп жатышты. Тилекке каршы кээ бир жетекчилер
Бизге мунун кереги жок, министрдин приказы жок, биз иштей албайбыз деген жетекчилер да болду тилекке каршы. Эми мына министрдин буйругу да чыкты. Алмазбек Бейшеналиевич өзү Гапыр Мадаминов менен жолугуп, мына Ерлан агай чогуу барган. Кабинетине чакырып, агай менен кеңешип, чындыгында эле бул энелер мектеби керек турбайбы агай деп, ошол агайдын жазылып турат приказ окусаңыздар, Гапыр Мадаминовдун ата-энелер мектеби программасы сунушталат, жана кетеги сунушталат деп скобкада жазылып турат приказ окусаңыздар. Демек, министр өзү колдоп аткандан кийин бул китеп, бул программа, бул энелер мектеби бизге өтө керек болгондуктан, биздин коомго керек.